Акыркы учурда Кыргызстандын коңшулаш мамлекеттердин чек арасында кырдаалдан улам сиздер эки сөздү көп угуп жатасыздар. Бул делимитация жана демаркация терминдери. Акценттин бул чыгарылышында ушул эки терминди баса белгилеп, жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берүүгө аракет жасайбыз. Андыктан жакшылап көңүл буруп туруңуз. Биринчи, делимитация латын тилинен которулганда сызык деген түшүнүктү билдирет жана эки тараптын чек арасын аныктоо жана тактоону түшүндүрөт. Бул дүйнөдөгү бардык мамлекеттерде колдонулган практика ушундай. Ал эми демаркация бул англис тилинен чектөө, чек салуу, чектелүү, чек коюп ажыратууну түшүндүрөт жана такталган же болбосо делимитация болуп өткөн чек ара тилкелерин тосуу, чек ара атайын белгилерин коюп чыгуу сыяктуу иштерди атайбыз. Мисалы, Өзбекстан менен Кыргызстандын жалпы чектешкен аянты 1378 чакырымды түзүп, анын 85%ын чечилген же болбосо калган 15% боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ал эми Тажикстан менен Кыргызстандын чектешкен аянты 970 чакырым болсо, анын 60%дан ашыгы аныкталып, же болбосо делимитация жана демаркация иштери толук бүтүп, калган татаал аймактарды эки тарап чече албай келет. Ал эми Кытай жана Казакстан менен болсо чек аралар аныкталып, маселеге чекит коюлган. Видео жаккан болсо лайк басыңыз, бөлүшүңүз, биздин социалдык тармактагы баракчаларга дагы жазылууну унутпаңыз.